Бакыт Эргешевич, азыр докладыңызда 500 километр каналдар жасалды деп айтып өттүңүз да, бул аябай жакшы жетишкендик. Ошол убакта мына Ноокат районунан канча километр каналдар жасалды? Бар данный. Бүгүнкү күндө жалпы Кыргызстан боюнча биз 130 километрде 130 километр уже бүттүк, тазалап бүттүк. Андан сырткары 500 миң квадрат метр biz beton polotno salabız. Har bir rayonga 10 ming kvadrattan beton polotno salabız. Hani sizler gördünüz de beton polotnonu. Oşonu keyin biz mına aprel ayında biz Canvas zavoddu, şu beton polotno çıkarıcı Moskva rayonunda zavoddu kurup başlayız. 2 yılda içinde bütöt. Sen özün aytып koyçu. Nokat boyunca. Oşo zavoddu bütkönden keyin biz bir yılda 2 milyon kvadratlı beton polotno salabız. Oşu beton polotnonu biz töşөп çıksak 50-60%'ga jogotobuz. Oşu beton polotno 50 yılga işleydi. 50 yılga işleydi. Rahmat. Nokat boyunca var mı? Nokat rayonu boyunca bıyıkla planda 1 kilometre 600 metre betondoyuz. 4 kilometre 100 metrede mekaçist oldu. Şu an 2 kilometrini bitirdik. Ana 22 гидротехник сооруженияларды biz kalbine келтиребиз. Рахмат чоң. Бакыт Эргешевич, мына Ноокатка барып, мына логистикалык борборду ачып келдиңиз да өзүңүзчү. Алма сактай турган жайларды, холодильниктерди, мына ошол убакта жазгы тала чарбалык жумуштарына быйыл мына биздин Ноокат району мына лоток каналдар жетишпейт, бизге суу жетишпейт деп, эгин суулар жетпейт деп биздин дыйкандар кайрылып атышат да. Мен айтайын дегеним, мына 25-жылга Ноокат району даяр эмес да. Ушул боюнча бир катуу тапшырма берсеңиздер. Мына мисалы Кеңеш айыл өкмөтүндө Арбын айылы, Кызыл Аскер айылы, Көтөрмө айылдарынан өткөн 5 километрлик канал бар экен. Ушуну толугу менен кайрадан ремонттош керекпи, же кайра жасаш керек, ушул боюнча бир тапшырма берсеңиздер. Андан сырткары Жаныбек Калканович, мына 10%, 6-3% кредиттерди айттыңыз да. Азыр райондордон бизге маалыматтар келип атат банктардан. 10% келди, 6%, 3% кредиттер келген жок деп атат да. Ошол боюнча да бир маалымат берип койсоңуздар. ФСК 13 акчалар барды. 6%-дык ФОТП бириккен товар өндүрүүчүлөр акчасы бекитилди. Ал Айыл банк РСК боюнча бекитилди, ал барат. 3% азыр биз Жогорку Кеңештин комитети менен бекитебиз. Алдагы акча каражаттар барат. Мына марттын айынын ичинде толугу менен бүт акчалар барат, толугу менен барат. Ошого мындай бир аз убакыт керек болуп атат да. Рахмат чоң. Жана ички айыл өкмөттөрдүн балансында турган каналдар боюнча Кыргыз Ата Акбулак деген лоток бар экен, бул айыл өкмөттүн балансында турат. Ушунда бир узундугу бир 4-5 чакырым түзөткөн, ушунда баланс калып туруп, бир чоңойтуп, бир жакшы канал куруп беришибиз керек да. Ошондо бир жүздөгөн, миңдеген гектар жерлер суу менен камсыз болот эле. Ушунда бир өзүңүздөргө белгилеп алсаңыздар. Рахмат чоң. Бакыт Асамидинович, ушу да депутаттарга айтып коеюн сиздерге. Биз быйыл 380 техника келет бизге. Кийинки жылы дагы ушул 380 техниканы болжолду жасап атабыз, карап атабыз. Ошол ар бир райондун оосун күчөйтөйүн деп атабыз. Андан кийин кайсы айыл өкмөттүн балансын каналын бизге берсе, бирок порядка 1, порядка 2 каналдар бар да. Арыктарды ала албайбыз. Ачык айтканда, ал фермер карашы. Ошо чоң каналдар биз алабыз, кийин порядка 1, порядка 2де биз каналды алабыз. Ошондо ар бир райондо күчтүү отряддар болот. Ошо отряддар толугу менен биз ички каналга кирип кетейин деген ойдобуз. Бул 1-2 жылдын ичинде биз жасайбыз буну. Бирок ушуну айыл өкмөттөр дагы эле биздин баланска өткөзүп алып берип айтышат да. Анткени документтер жок болуп атат.